Азыркы кезде 1975-жылы ишке киргизилген Токтогул ГЭСин жаңылоо жүрүп жатат. Бул иш 2023-жылга чейин аяктайт. Натыйжада Токтогул ГЭСинин кубаттуулугу 240 мегаваттка өсөт. Анын иштөө мөөнөтү 35-40 жылга узарат. Кыйын абалда турган өлкөбүздү оң жолго салып, күчтүү мамлекетке айландыруу эң башкы тилегим. Ушул оор жүктү көтөрүп, мамлекеттин бүтүндүгүн сактоого болгон күчүмдү жумшаймын. Базаркоргон районунун борборунан 120 чакырым аралыкта климаттык шарты оор, тоолуу жерде жайгашкан жазы кечүү айылына жол салынышы керек. Буга бюджеттен 13 миллион сом талап кылынат экен. Эгерде ушул ишке ашып калса, айыл эли областтын жана райондун борборуна каттоосу жакшырап, 5000 гектарлык алыскы жайыттарга жол ачылат. Жер көчкүдөн жабыр тарткан жарандар отурукташа баштаган Орто Сай участкасын электрлештирүү, таза суу менен камсыз кылуу жана жол куруу маселесин чечебиз деп турабыз. Базаркоргон районунун туристтик потенциалын көтөрүү максатында Кызыл Үңкүр, Арыстанбап автоунаа жолдорун реконструкциялап, Кызыл Суу Арыстанбап автоунаа жолун 7 чакырым аралыгын капиталдык ремонттон өткөрүү пландалууда. Буга болжол менен 35 миллион сом керектелет экен. Билим берүү жаатында кыскача айтсам, район аймагындагы авариялык мектептердин ордуна жаңыларын курабыз буюрса. Сузак районунда Зерновой Көгарт каналындагы 4981 гектар сугат жерлерди жана 1534 гектар суу жетелек жер аянттарын сугат суусу менен камсыз кылуу үчүн суу алуучу башкы плотинаны куруу керекпиз. Кара Дарыя дарыясындагы дамбаны жок дегенде 600 метрге чейин узартып куруу зарыл болот. Буга орто эсеп менен 60 миллион сом жумшалат. Келечекте бул дамба курулуп бүтсө, Кара Дарыя айыл аймагынын арал айылындагы 5000ден ашык калк жашаган 1258 турак жайлары жана көптөгөн айдоо жерлер селден корголот. Атабеков айыл аймагынын Чаңгетсай сайынын жээгин бекемдөө үчүн 350 метр жерге дамба куруу пландалууда. Бул дамба бүтүп калса, 1350 гектар айдоо жерлер менен 2000ге жакын кожолук сел коркунучунан сакталат, коркунучунан. Курманбек Баатыр атындагы каналдын курулушун куруу менен Көгарт өрөөнүндөгү 7100 гектар жер аянтын сугат суусу менен камсыз кылсак болот. Анын ичинен 2940 гектар жаңы жерлерге суу чыгаруу зарылдыгы бар. Сузакта бир нече мектептер оңдоп түзөөгө муктаж. Жаңы мектептердин курулушун аягына чыгарабыз. Райондун борборундагы 276 орчундуу аймактык ооруканасы үчүн азыркы талапка ылайык типтүү имараттар курулмакчы.